жакшы көрөм ушул ырдап бергенге. Ошо сагынбай жүрөм. Кабыл алып коюңуздар. Неге сагынбай жүрөсүз деп кимге сурап атасыз билбейм. Жүрөсүң, ошту неге сен сагынбай жүрөсүң. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүп, таң алдыма жетпей күндүрүп. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн чай үстүндө маек десек болот. Мыкты элдин кызматында жүргөн маданият кызматкерлери, мыкты аткаруучулар менен сиздер менен маек кылмакчыбыз. Мыкты чыгармалар болот, андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттар менен бөлүшүп, ушул агаларыбызга жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Бүгүн элдик таланттар менен сиздер менен тааныштырмакчымын. Анан ошо ырдаганда дагы баа берип, жакшы комментарийлер жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен андан сиздерди тааныштырып өтөйүн. Акжол Камалов агабыз бүгүн студиябызда конокто, ошондой эле Илгиз Маматов агабыз, Жаркын Бейшеев агабыз дагы бүгүн ушу той марекелерде кызмат кылып жүргөн агаларыбыз менен сиздер менен кеңири маек кылып, анан жандуу ырдатканга аракет кылабыз. Алгач эле ушул Акжол ака, сизден баштасак. Акжол ака өзү мугалим болуп иштейт мектепте, музыкадан сабак берет, аккан арыктан суу агат демекчи. Акжол акабыздын атасы дагы атактуу оончу, ыр жазат, композитор демекчи, авторлор бар. Акжол акадан анан ушул жакшына чыгарма менен эл менен амандашып, бир жакшы чыгарма менен баштасак. Ассаламу алейкум Учкунбек, ассаламу алейкум кыргыз элим, амансыздарбы барыңыздар. Биз ушул тойлордо кызматта жүрөбүз дайыма. Дайым ушул кыргыз элибиздеги жаштарыбыз бактылуу болсун. Ушул биринчи чыгарманы ушул шаңдурак бир той жөнүндө ырдап берсем, Тойлордо өзү негизи мына маданият кызматкерлери багы ички дүйнөсү таза, анан көңүлчөөк, ак көңүл болушат да. Тойлорго барып эле багы кыз узатында тойларын ырдаганда эле кошо ыйлай бересиңер да, атасы мененчи. Анда эмесе ушу тойлордон баштасак, макул. Кубанычтар дайра болуп агылып, келин келет ак шөпүрлөр жанынып, колтук ташы жубайлардын үрүп өтүп. Той башталды, алакандар чабылып. Билейли, жас элки курбулар, билейли, кошто жигит ырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Ак тилектер айтылып, апалардын чачыласы чачылып, кана эмесе олтургандар ак жол тилеп. Каалайбыз узун өмүр шексиз бакыт. Билейли, жас элки курбулар, билейли, кошто жигит ырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар, кут болсун үйлөнүү тоюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Баракелде, чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, кийинки биздин агабызды сиздерге тааныштырып өтөлү. Көп жыл бою кыргыз элине ушул жакшылык марекелинде, айыл жергесинде тойлорду алып барып, тойлорду ырдап жүргөн Илгиз Маматов агабыз. Мындан 20 жыл мурун барыңыздар эле билесиңер, айылда комсомольский ушу килемдерди тартып алып, 2 жаш тап кирип, ошондой тойлордо көп жыл ырдап алып барып калды. Азыр ошол турмуш шартка байланыштуу акыркы убактарда ушу миграцияга кетип, чыгармачылыктан бир аз болсо дагы алыстап, бирок баары таланты бар.
барлық жерде жандуу ырдап жүрөт. Ошо Илгиз агабыздагы бир жандуу чыгармаларды угайлы. Чыгарма жаккан болсо лайктан басып, Илгиз агабызга да жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Илгиз ага анда эл менен амандашып. Негизи ошол канчанчы класстан баштап тойлорго чыгып калдыңыз? Анан ошол тойдо кызыктуу нерселерден дагы бир айта кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Амансыңарбы? Неме Учкунбек. Мен өзү ошо 10-классымда уже микрофон кармашты баштагам. 99-2000 жылдары. 2001 мектепти аяктадык. Мектепти аяктагандан кийин ошо 2002-2003төн баштап эле буяга ушундай Айылдарда тойлорду алып барып ырдап жүрдүңүз. Биз жандурдайт эле Омалда ресторан, кафелер аз эле. Диск флешка жок эле. Диск флешка жок. Ямаха менен. Ямаха менен живой ырдаганбыз. Ырдап келатабыз. Азыр деле Көбүнчө живойго басым жасайт, а? живойбуз. Лагаз көбүнчө живойго басым жасайт. Ямаха менен живой ырдайт, аккордеон менен живой ырдайт. Анда эмесе ушул сизден бир кыргыз элине жакшы бир чыгарма болсун анда. Элдер күтүп атса керек. Живой деп калды, кандай ырдайт экен деп. Келиңиз анда. Анда эмесе ушул Ырысбек Токтобаев агабыздын чыгармасында ошо Кош Чака деген чыгарманы сиздерге ошо Гүлдесте катары тартылап коюуга уруксат этиңиздер. Кош Чака кармап колуңа кечинде сууга келчелең, бактыңы жакын бара албай, артыңдан карап калчу элең. Ак көйнөк кийсең жарашкан, айылда суур кыз элең, артыңдан эрчип кетти го. Алгачкы махаббатым, айдайын сыйжасың, балалык жагым сен менен. Көк мойын сулуу төгүчкө, көңүлдү кушу сен белең. Көп балдар сага көз артса, кызганып сени жүрчелең. Көк көйнөк кийсең жарашкан, көйкөйгөн сулуу кыз элең. Коштошуп менден кетти о, алгачкы махаббатым, айдайын сыйжасың, балалык жагым сен менен. Ак жолук салып мойнуңа, айдай бир келин болупсуң, куш болуп менден башканы, борууна барып конупсуң. Сурма бир коюп кашыңа, суйкайган келин болупсуң, башканын жары болсоң да, балбылдап көзүң жайнайт, бардыгы көзүң булган, баары бир өзүң сулуусуң. Сурма бир коюп кашыңа, суйкайган келин болупсуң, башканын жары болсоң да, балбылдап көзүң жайнап, бардыгы көзүң булган, баары бир өзүң сулуусуң. Балбылдап көзүң жайнап, бардыгы көзүң булган, баары бир өзүң сулуусуң. Алтын өзүң сулуусуң. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, Жаркын Бейшей агабызда өзгөчө талант, опера ырчыларынан дагы тең калышпаган, бир жүрөккө жеткирип бакырып ырдаган оондору созуп. Куш келипсиз биздин студиябызга. Талантыңызды ушул эфирден сырткары дагы көрүп калдык. Эл менен амандашып, сизден бир жакшы чыгарма болсо анда. Ассаламу алейкум, кыз элим, амансыздарбы? Мен Кызыл суу чергесинен болом, Керим Туровдун классынан. Ошол Керим Туровдун Туулган жер деген чыгармасын кылып келем да.
Kılındardan kılındardı Kızıl sunun sosu ağlı Bal tatınan tatlı kımızday Boğulan yerin susun sağındı Yürüsün dağı alır arada Ata cırtım yetmez sanama Akıl ayıtı vasıl yemayıtlar Atalardım evin sağına Saroy menin kıgoy tosuna Bürküt şanşı bükük sayrana Işkın teri vastazosuna Jürgön günüm istep sağına Yılan aylan çırpılan bile Yılgalardan toz su geçir Daldırımdı tilip karara Balalım estem sağına Ömürdü caylo caşırtı Tomur güzdü saldırmasın cene Korku beles büyüdes geyde Koygay targan gün sağına Ömrümün kütüm buladı Apam canlardan sağına Büyürüm çırpı aydına Anam bonbon çırpı sağına Balalım yestem sağına Apam canlardan sağına аз амалсыз. Ошол музыкальный билимиңиз барбы? Ошо алгач эле ошондон суроо бергим келип атат. Жакшы Операда атайын окудуңуз беле? Жакшы суроо. Жок, мен окуган эмесмин. Өзү мына досум айтмакчы, мен дагы 2002-2003 жылдары Кызылсуда Ямаха менен ырдап жүргөм. Анан азыр студентпиз. Азыр окуп атасыз? Студентпиз. Негизи опера боюнча үй бүлөдө болгонбу же сиз ошондо ырдап калдыңызбы? Азыр сиз өзүнчө вокал менен опера менен ырдайт экенсиз да? Үй бүлөдө атам ырдайт, бир тууган агам ырдайт, бир тууган иним ырдайт. Апам менен бир көн бар. Баланыбыз бардыгыбыз ырдайбыз. Баарыңыздар, а? Кыргызстанда жакшылык мааракелер, тойлордо элдин кызматындасыз. Кызматтабыз. Сизден эми дагы бир жүк болсун да, бир опера Эми аккордеонду көтөрүп келгенден кийин аккордеон ырларын ырдайлы. Исрайдин Аманбаевдин Жолук Аллах Куранын боюнда деген. Мекендештер, сиздер жакшы комментарий жазып, жаккан болсо лайктан басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Karık alıp gözünde albay yolunda Karanına mınça nege torulan Yüreğime
жолуғалы ақ бураның бойына. Күндеп түндеп шықпай қойдың ойымдан, айтшы еркем мені қачан жолуған. Күлімсіреп күттегенің шын беле, күн батқанда ақ бураның бойынан. Жолуғалы ақ бураның, жолуғалы ақ бураның бойынан. Жолуғалы ақ бураның, жолуғалы ақ бураның, жолуғалы ақ бураның бойынан. Жолуғалы ақ бураның бойынан. Талантыңыз ташқына берсін. Чоң рахмат, шығармашылық игілік. Саңыздар болады. Анда эмесе маегиңизди улантайлы, кайрадан эле ушул ак жол ага. Сизден дагы жакшы бир чыгармалар болсун. Эфирден сырткары чыгып калдык, бир ата жөнүндө дагы жакшы бир чыгармаларды аткарып аттыңыз эле. Анда эмесе ушул бир ата жөнүндө дагы жалпы биздин катталуучуларга бир ыр белек сунсак. Рахмат Ушкунбек, ошол кийинки чыгарма ошол Нурланасип инебиз ырдаган ата жөнүндө Тилегим ата деген чыгарманы аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Билбей канча кетирдиң ата, барын бирдей кечирдиң ата. Алаңдай кенен жүрөгүң менен бакыт тилеп бересиң бата. Анан сайын ойго батамын, азыр менти өзүм атамын. Бактылуумун чындап анткенин, баласымын сендей атамын. Тилегим ата, тилегим ата, ден соолукта узак жашачын. Кубатым ата, кубанчым ата, өмүрүмдү сенсиң башатым. Бар байлыгым жөлөгүм ата, сизди жакшы көрөмүн ата. Асказом менин, атаңдан сенин, апам менен узак жашачын. Билем кеде ойго саламын, бир себеби мен косанамын. Өзгөрүлүп ата болсоң да, өзүң үчүн дале баламын. Тилегим ата, тилегим ата, ден соолукта узак жашачын. Кубатым ата, кубанчым ата, өмүрүмдү сенсиң башатым. Тилегим ата, тилегим ата, ден соолукта узак жашачын. Кубатым ата, кубанчым ата, өмүрүмдү сенсиң башатым. Өмүрүмдү сенсиң башатым. Акжол ака, чоң рахмат. Талантыңыз өркүндөй берсин. Урматтуу бекендештер, эгерде жакшылык мааракеңиздерге ушундай жандуу аккордеон менен ырдаган ушул Акжол акабыз керек болмосо, мен номерлерин экранга, комментарийге коюп коем. Ошол жактан байланышсаңыздар болот. Үйлөн той, ошондой эле көптөгөн той мааракелерге ар дайым агабыз кызматта. Илгиз ага, сизге кайра токтолсок, миграцияда канча жыл жүрдүңүз? Миграцияда ушинтип ырдап, элдин жакшылыгында анча-мынча ырдап жүрдүңүзбү? Мен миграцияга 2005 жылы баргам.
Ошо 2005-жылы мен ошо барып келип Арасында ырдап жүрөсүзбү? жүрдүк. Той сезондо айылга келесиң, келип той сезондордо ошо кадимкидей эле ошо мурдагыдай эле ырдап жүрдүк. Онан эми жаш дагы бир кыйлага кетип атат, бизден кийинки жаштар дагы чыксын деген максаттан мен аппаратурамды сатып бергенмин да. Мурунку тойлорго азыркы тойлордун айырмачылыгы чоң, а? Мурунсуда жамгырда калып кетип, кышта калып кетип, эштерде, сууктарда ырдап той өткөрчү элеңиз да. Азыр эми кыйла оңой да музыканттарга. Эми азыркы музыканттарды эми жамандабайм го. Азыр кыйла эле бир Жеңилдик бар. жеңилдик бар да, эми кыйла Кудайга шүгүр эле азыркы музыканттар азыр биздей кыйынчылыкты көрбөдү десем деле болот. Анан мына жандууга кандай көз карашыңыз? Азыр көпчүлүк эле фонограмма кылат кээ бир ресторандарда. Ошо азыр сиз мен билем, ошо тойлор коргондо дагы сөзсүз жандуу мини-сока менен ырдайсыз да. Көз карашыңыз ошо плюсока фонограмма кылгандарга кандай көз караш? Мен көз карашым биз талантың болсо өргө чап дейт го. Мисалы, ар бир ырдын өзүнүн автору болот, ар бир ырды ошо жаратып чыккан, ар бир ырды ошо аранжировка кылдырып, антип ырдап чыккан адамдарды, музыканттарды айтам да эми. Ырчыларды айтам да. Ошо нерсеге ушунча чыгаргандан кийин ошо жок дегенде эми концерттерде го мейли эми фонограмма менен. Мындай ресторанга, тойлорго келгенде ошону өзүнүн жандуу үнү менен ырдаса жакшы да. Мен ресторандарга барып отурганда эми келет эми ырчылар келип ушинтип эле фонограмманы неме кылып кетет, анан менин жүрөгүмө бир мындай толбойт. Жүрөгүмө толбойт. Байкайсыз, музыкант катары. Анан эмне кылам эми, менин атагым олордукундай дүркүрөп баягындай болгон эмес. Андан эмес ошо Илгиз ака, сизден дагы бир анда жандуу бир чыгарма болсун. Бекбирбек агабыздын Тамшыдырма. Kızıl gülü gördüm, çürük arıp aldım. Sezimleri kaygı, suyum arım aldı. Gül göç etmedi, tağdır oşunda. Ay sarıldı uçak, kaldı duyular. Tamçı 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 şüdürüm, kan aldıma cephe gülürdüm. Kança kança sulu kızlardım, kirpigine göz yaş olur, kirpigine göz yaş olur, kirpigine attım üzüldüm. Alçın umut olsun boynumdan acıkta, köbürçünü kırdım gönlüm ırda. Al güldür kaldı arman oruldu, abarkin çomu balkin dolu. Tamçı 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 şüdürüm, kan aldığıma cephe gülürdüm. Kança kança sulu kızlardım, kirpigine göz yaş olur, kirpigine göz yaş olur, kirpigine baktım üzüldüm. Tamçı 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 şüdürüm,
қанша сұлу қыздардың кірпігіне көз жаш болып кірпігіне көз жаш болып кірпігіне ақтың Жолака, музыкалык билимиңиз барбы? Кайсы жылы бүткөз, кайсы тармакты бүттүңүзлөр ошол музыкальный? Комузду бүткөз, аккордеон бүткөз, эстрадан бүткөзбү? Негизи ушул чыгармачылык башталган канча жыл болду? Рахмат Ушкунбек, ушул суроого жооп бергенге чейин мен ушул Илгизди агай дейм дайыма. Ушул Илгиз менин ушул музыка тармагына, той тармагына түрткү болгон адам ушул болот. Ушул жанага сүйлөп кеткендей эле Илгиздин аппаратурасы болчу, ошого шерик болуп жүрүп, алмалды аккордеондо жакшы эле ойночу эмес элем. Анан кызыгып бир 2-3 жылды ойноп неме кылчу элем. Анан ушулар түрткү болуп, ошол менен той тармактарына кызмат кылып жүрөм. Анан суроого келсек, мен 1999 жылы Ош музыкальный училище Ниязалыда дух оркестрда кларнетте окуганмын. Агайым Адыл Кересов болчу. Андан кийин аны бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик университетте музфакта 5 жыл заочный бүтүрдүм дагы. Ниязалда кларнетте, ал эми музфакта аккордеон кесибинде бүттүм. Азыркы учурда ушул мектепте, садикте эмгектенем. Сизде атаңызга окшоп бир обон чыгарып ыр жазган учурлар барбы? Ырларды жазам, бирок обондор чыга элек, пока катылып турат. Кудай буйруса, жанагы ырчылар да айтат го, илхам келгенде негизи ырлар жазылат деп, ошол ырларды жазам. Барактап жазып коем. Негедир бул кээ бир ойлойт ыр жазуу, обон чыгаруу оңой деп, бирок кыйын экен. Ырларым турат, бирок обондор чыкпай, ошол пока катылуу. Буйруса иштейсиз. Кудай кааласа иштеп, ошол айыл жөнүндө, ошол кыргыз эли жөнүндө, Ош жөнүндө бир жакшы чыгармаларды жаратууну пландап турам. Анан эфирден сырткары сиз Оштун неге сагынбай жүрөбүз деп кимге арнап ошол ырдап берип койсоңуз. Ошол студент болуп Ош шаарынан да бүтүп, анан кээде Ошко барбай калабыз, анан Ошту сагынып калабыз. Анан ушул ырды жакшы көрөм, ушул ырды ырдап бергенге. Ошту сагынбай жүрөбүз. Кабыл алып коюңуздар. Неге сагынбай жүрөбүз деп кимге сурап атасыз билбейм. Мен балалуу, сен бирөөгө бүлөсүң, дали таза сага мерим мүнөзүң, көрөмүндө көп келемин шарыга, Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң, Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң. Оштон тапкан мага жагып мүнөзүң, эстен кетпей мажүрүм тал бир өзүң, көрөмүндө көп келемин шарыга, Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң, Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң.
сезім жанду. Бақтылысың сен өзің, сен іздеген өзгөрүлбөйтмүн өзүң, бизге күйгөн солай манто ак буран, ошту неге seni sağınmay жүрөсүң, ошту неге сeni sağınmay жүрөсүң, ошту неге seni sağınmay жүрөсүң, ошту неге сен сагынбай жүрөсүң. Агайым, сизге эркин микрофон берсек, кыргыз элине жакшы каалоо тилек менен, анан бир жакшы чыгарма менен эфирди аяктасак. Жакшы болот. Кыргыз элим аман болсун, тынччылык болсун кыргыз элибизде. Ошо мигрант болуп иштеп жүргөн бир туугандарыбыз аман эсен үйлөрүнө келсин. Ошолор кыргыз эли үчүн ата эне деген бир жакшы чыгарма бар. Ошону да берейин да. Микрофонду алыста коюп коюп, микрофонду күзүп коюң. Опера менен айткен. Чоң рахмат, талантыңыз ташкындай берсин, чыгармачылык ийгилик. Урматтуу мекендештер, ушул агабыздын чыгармалары жаккан болсо, мен комментарийге телефон номерлерин коюп коем. Жакшылык, мааракеңиздерге чакырсаңыздар болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Буйруса, элдик таланттарды мындан кийин Учкунбек каналы ар дайым колдоп алып чыкканга аракет кылабыз. Жакшы комментарийлер жазып, лайктан басып, группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар.